Бул больной ой жүгүртүү, оорулуу ой жүгүртүүсү бар адам гана ошентип сүйлөйт экен. Демек бул нормальный эмес экен. Себеби А класстын бир баласы эмне болду? А класстын бир баласы мисалы үчүн сабакка даяр эмес, жаман бала дейли, тентек кылып жүрөт. Анан А класстын экинчи баласы да тентек болуп жүрөт, үчүнчү баласы да тентек болуп жүрөт да, мисалы. Анан биз 3 баласы тең тентек экен деп карап туруп, А класста 30 бала окуй турган болсо, биз 30 бала тең жаман деп койсок, бул туура эмес жыйынтык чыгарган болот экенбиз. Бул ыктымалдуу. Биз жеке 1-2 адамдын айынан эле жалпы жыйынтык чыгарып атабыз. Же 1-2 көрүнүш, кубулуштун айынан жалпы жыйынтык. Бул болбогон нерсе экен да, бул логикалык ката кетет экен дайыма. Ал эми дедуктивдүү ой жүгүртүүдө ката кетүү мүмкүн эмес экен балдар. Бул башкача айтканда мындай экен да. Жалпыдан жеке жыйынтык чыгарабыз. Мисалы, азыр мен силерге Шерлок Холмстун эмесинен айтып берем. Мисалы үчүн Шерлок Холмс деген уккан болушуңар керек балдар. Бул бая 1800-жылдары эле аябай кыйын сыщик болгон да. Тергөөчү кыйын мындай. Бүгүнкү күндө эч кандай микроскоп, эч кандай баягындай химиялык жол менен аныктоо, отпечатки пальцев дегендер жок мезгилинде эле логикалык дедуктивдүү ой жүгүртүүсүнүн жардамы менен кылмышкерлерди тапкан да. Карасаңар балдар, ошо отуруп алып ойлонуп эле тапкан. Муну кантип ойлонгон? Мисалы үчүн карагыла. Бир кылмыш болгон экен, полковник Эшпи дейт. Полковник Эшпи деген баягы Скотланд Ярд дейт, ошо Лондондогу жерде. Ошо жерде полковник Эшпи дегенди өлтүрүп кетишиптир. Анан аны өлтүрүп кеткен экен дагы, анан жанында бир тамеки дейт, сигарета да, мындай тамеки сигара деп коет го, чоң калың болот да, кинолордо көрүп каласыңар. Ошондойдун аягына чейин чегилген бир тамеки жатыптыр да жанындачы. Анан ошол жерде биринчи мындай караган адамдар, баягы милиционер, тергөөчүлөр, милиционерлер барат го, ошолор айтыптыр да, полковник Эшпи өзү тамекисин чегип анан өлүптүр, бул тамеки полковник Эшпиники деп койгон экен да. Анан Шерлок Холмс барып карап туруп айтат экен да, бул тамеки Эшпи, полковник Эшпинин тамекиси эмес бул дейт экен. Анан бул жыйынтык чыгарып атат да, көрдүңөр, белкилер ошол полковник Эшпи, өлүп калган полковник Эшпи тарткан ошол тамекини деп атат. А Шерлок Холмс дедуктивдүү ой жүгүртүүгө ээ болгон адам айтып атат, жок андай эмес деп. Эмне үчүн десе, себеби полковник Эшпинин муруттары мындай, муруту бар экен да, мурут сакалы бар экен. Анан ал минтип айтып атат да, бардык мурут сакалы бар адамдар, бардык адамдар тамекини акырына чейин тарта албайт. Себеби тамекини акырына чейин, түбүнө чейин тарта турган болсо, муруттары күйүп кетет деген жыйынтык чыгарып атат да. Демек, мына карасаңар, бардык сакал муруту бар адам тамекини аягына чейин тарта албайт. Полковник Эшпинин дагы сакал муруту бар. Демек, полковник Эшпи дагы бул тамекини тартышы мүмкүн эмес болчу деп жыйынтык чыгарып атат. Көрдүңөрбү? Дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу деген ушундай, мындай жалпыны алат дагы, анан жеке, мисалы үчүн А класстын баласы, А класста 30 бала бар, анан 30 баланын 30 баласы тең жакшы окуйт. Демек, анан мисалы үчүн 30 баласы тең жакшы окуса, анда мисалы үчүн текшерүү ишиден жакшы чыгарылган бир баланыкын алып келсе, ошол 10 класстар дейли бардыгы тең, анан 2-3 тапшырманы алып келсе, биз жыйынтык чыгарсак болот да. Ушул 10 А класстын окуучуларыныкы болуш керек депчи, себеби 10 класста А класстын бардык баласы математиканы жакшы чыгарат. Демек, ошолордук Б класстыкы вообще математикадан жок. Демек, алар чыгарышы мүмкүн эмес деп биз туура жыйынтык чыгарып коебуз. Көрдүңөрбү? Жалпыдан жеке жыйынтык чыгаруу деген ушундай. Мисалы үчүн дагы бир ала турган болсок, жалпыда дегенде ошо жалпы болгондо бир мындай бүтүн нерсенин ичиндеги бардык нерселер окшош деген сөз да. Ошондо биз мындай жалпы караганда, жалпыдан жеке жыйынтык чыгарганда дайыма туура болот экен. Ошо дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу бул дайыма туура. Ошондуктан көрдүңөр, жана азыр мен айткан эле мисалды эстесеңер,
бардык сакал муруту бар адам, бардык адам аягына чейин чеге албайт. Себеби ким гана аягына чейин чексе эле сакал муруту күйөт. Сөзсүз полковник Эшпинин да сакал муруту бар. Демек ал дагы чеге албайт болчу. Демек бул тамеки анык эмес. Мына ушинтип эле анан бул тамеки анда кимдики деп уже кийинки суроо пайда болуп атат да. Көрдүңөрбү? Ушинтип дедуктивдүү ой жүгүртүү аркылуу табышкан. Мисалы дагы бир ошол эле кинодо, ошол эле чыгармада бул атайын дедуктивдүү ой жүгүртүү боюнча, логикалык ой жүгүртүү боюнча көп нерсени үйрөнө турган кино ошол да. Шерлок Холмс жөнүндө ошол чыгармасын окусаңар дагы бир мындай бир мисал айтылып атат да. Ошол баягы эмени бир адам эшиктин алдында 10 минутта күткөн деп айтып атат да, ары бери басыптыр, анан 10 минутта күткөн дейт. Ал адам уже кетип калган эч жагы элечи, бирок 10 минутта күткөн деген жыйынтыкты каерден чыгарып атат десе, көрсө баягы ошол дагы эле баягы тамеки боюнча таап атышат да бул жерде. Тамекини чеккенде көрсө ошол сигаретасы 5 минутада бир мындай жерге түшөт экен да, күлүүчү. Күйүп туруп 5 минутада бир түшөт экен, анан дагы бир 5 минут өткөндөн кийин экинчи күлүү түшөт экен. То есть ал ошондой түрдүү сигарет экен да баягы. Анан ошол басып жүргөн жерде эки мондай топ түшкөн күлүүнү биз көрдүк. Ошол себептен ал 10 минутта бул жерде турган, тамеки чегип жүргөн деп мына карасаңар, жөнөкөй эле бир нерселер, булар факты деп коет да, ошолордун негизинде мындай жыйынтык чыгарышкан. Демек, бул жыйынтыктардын бардыгы мына дедуктивдүү, индуктивдүү деп атабыз. Анан өткөндө биз логиканын 4 мыйзамы дегенде мен 4-чү мыйзамына дагы кененирээк токтолгом, ошондо айткам. 4-чү мыйзамы логиканын бул жетиштүү негиз мыйзамы деп. Балдар, эсиңерде барбы ошо жетиштүү мыйзам, жетиштүү негиз мыйзамы кандай эле? Бир кумалак бир карын майды чиритет деген макал деле дал келе алабы дейт. Бул макал кайсыга дал келе алабы деп атасың? Сурооң кандай? Суроону тагыраак бер. Кол көтөрсөң, так, Мээрим. Микрофонуңду так жандырып, оюңду тагыраак айтсаң. Көрдүңөр, мен сразу эле жооп берген жокмун. Мен оюн тагыраак сурап атам да. Мен өзүм түшүнгөндөй эмес, Мээрим кандай ойдо бул суроону берип атат, мен ошону такташым керек. Мына логикада бул тактоо бая барабардык мыйзамы бузулбаш үчүн. Так, ана микрофонуңду жандыр, анан сурооңду тагыраак берсең болот, Мээрим. Так, жандырбайт экен, анда так дагы эмелерди көрөйүн. Бул макалды эми мындай түп тамыры менен караганда баягы бир карын майды бир кумалак чиритет дегенде мындай болот да, баягы бизде баягы тоого чыккандар болсо көрсөңөр керек, койду сойгондон кийин баягы карындын ичине сары майды сакташат да, карынды идиш катары кыргыздардачы. Карындарды идиш мындай үйлөп туруп койсо катып калгандан кийин ал идиш болуп калат кадимкидей элечи. Ошондо баягы кумалак дегени ошол баягы ичинде карындын ичинде баягы койдун баягы жеген тамагы бар да, баягы чөп жашыл болуп калат го, мындай тоголок. Ошол калып калса, ал уже бузулган нерсе да, карындын ичинде мындай ичинде таза жуулбай калып калган болсо, ошо сары майды киргизип ичине толтурганда ал бузулуп калат да ичи. Ошондон ошол кенеде эле бир кумалак дегени бир ушундай тоголок бир эле бөлүгү бардыгын бузуп салат деген мааниде айтылып атпайбы? Анан бул макалды мисал үчүн биз ал ошол нерсеге айтылган макал да. Анан бул макалды дагы колдонгондо мисал үчүн баягы бир окуучу жаман болсо барыңар жаман дегенде, бул индуктивдүү ой жүгүрткөн адам ушул макалды негизинде ой жүгүртүп коет да. Мына көрдүңөрбү? Бул макалды эми карай турган болсок, балдар, бул сары майды ал чиритип атат ооба. Бирок бир адамдын айынан бардыгы жаман болуп калган жок да. Ал адамдар жакшы эле, просто биздин ошол адамдар жөнүндө оюбуз жаман болуп калып атат. Ошондо биздин
кеп ошол кумалак биздин мээбизде бар деген сөз да. Бул биздин ой жүгүртүүбүз больной болгон үчүн биз башкалар жөнүндө жаман ойлоп атабыз деген сөз. Ушул сыяктуу нерселер бар да. Микрофонду ооба запрет кылып койгонбуз. Жооп бергиси келгендер кол көтөрсөңөр, мен микрофонду күйгүзөм. Кол көтөргөндөргө. Так, Элеонора кол көтөрүп атат. Элеонорага берели сөз. Саламатсызбы агай? Саламат. Мен жетиштүү негиз мыйзам боюнча айтып берейин дегем, түшүнүгүмдө. Бул боюнча негизи жетиштүү негиз мыйзамда адамдарда бир нерсени тастыктай турган далил же болбосо колунда сени ошол нерсеге кылганыңы далилдей турган нерсе болсо гана ошол нерсени сен өзүң мойнуңа алууга же болбосо ошол нерсени кылганыңы таан алууга болот. Аны мисал үчүн мисал келтиргенде гаи тоскондо адам негизи машинадан түшүү бул шарт нерсе эмес. Ал жөнүндө биринчи андан тактап маалымат алуу, аны эмне менен тастыктайсың, же болбосо эмне кылдым, кандай сен далил биринчи сурап, андан кийин ал жөнүндө эгерде ошол жерде туура эмес кылган болсо, анда түшүп ошол жерде жооп бериш керек. А негизи ал жөнүндө билбей туруп, маалымат так албай туруп, ал жөнүндө түшүп же болбосо башка кылууга болбойт. Туура, эми бизде ошол баягы сразу эле түшө калып акчасын көтөрүп түшө калып берип анан кетип атпайбы? Көрдүңөрбү? Бул ошо логикалык ой жүгүртүүлөрү жок, өнүкпөгөндүн негизинен да бул. Эми балдар, карагыла. Мисал үчүн окуучулардан деле, мисал үчүн көп адамдарда көрсө болот да бул нерселердичи. Мисалы, мугалим менен окуучулар бир тестти талдап аткан болсо, анан мугалим айтат да, асы туура дейт да. Анан окуучулар эмнеге десе, там мугалим ушу асы туура деп толук мындай доказательство, тастыктоо айтпай эле асы туура деп койсо деле, көбү ооба, асыбы, значит, всё асы деп эле макул боло беришет. Кээде баягы күчтүү окугандар талашып туруп калышы мүмкүн да. Талашканда бул ошол дайыма жетиштүү негиз сурашыңар керек да силерчи. Эмненин негизинде А жообу туура болуп атат. Же эмненин негизинде Б жообу туура эмес. А көп окуучулар силер деле ошондой эле кыласыңар. Асы туура десе, асы болду деп эле жазып аласыңар. Как будто ошол асы мындай келип калчудай болупчу. Ортада же болбосо силер талдаган эсептер далма-дал келбейт андай. Жаңы эсептерди ойлоп табышат алар. Анан эмне үчүн асы болгонун билбей эле көп эле сүйүнүп эле асы экен, мен таптырмын деп эле сүйүнөт. Сен тапкандын да бир себеби болуш керек да, бир нерсеге таянып, анан асы туура же Бсы туура дешиң керек. Бул ошол жетиштүү негиз деген мыйзам боюнча. Дайыма бир нерсенин негизинде айтылыш керек да, ушул туура же ушул туура эмес. Анча эле мен ушинтип ойлоп атам, ушул туура да деп койгон, доказать этпей туруп, ал болбойт экен. Ошондуктан мына логикалык ой жүгүртүүңөрдү өнүктүргүңөр келсе, бүгүнкү күндөн баштап бир сөз уксаңар, силер сразу эле ишенип албашыңар керек. Эмне кылыш керек анда ишенбесеңер? Сурап билүү. Кимден сурайсыңар? Өзүңөр изилдешиңер керек, ошол нерсени изилдеш керек. Сураганда деле бирөө айтып койсо, сөзгө ишене берсиңер, силердин логикалык мышление, ой жүгүртүүңөр жок деген сөз. Сөзгө, жөн эле сөзгө ишене берген болбойт экен. Мисал үчүн, айтат да досуңар келип, же бирөө келип айтат да, сени бул жамандады депчи. Анан сразу эле жинденип алып, барып эле аны менен мушташканга даярсыңар да. Мисалы, бирок логиканын мыйзамы боюнча сага бирөөнү деле жамандап келсе, факты барбы, доказательство барбы деш керек да, барбы? Мен көрдүм дейт, көрсө ал өзү көрүп атат да, кана сүрөтүн алып кел көрсөт, видеозапись барбы көрсөт, көрдүңөрбү? Видеозапись болгон күндө дагы ал еще видео монтаж эмеспи, аны да билиш керек, көрдүңөрбү? Мындай адам ошондуктан муну кылыш үчүн энергияны талап кылат да булчу. Сен мындай отуруп алып ойлонушуң керек, энергияң кетет. Адам болсо отуруп, мындай напрягаться этип, мындай чыңалып энергиясын кетирүүнү каалабайт. Сразу эле болсо, сразу эле жеңил болсо.
мага келет агай мен там бир айда эле сүйлөп кетемби англисче депчи. Бир айда эле сүйлөйүнбү дейт. Мен 10 жыл үйрөнгөн менен иши да жок. Бир айда сүйлөгүсү келет. Эмгектенгиси келбейт даже. Мисалы карасаңар, же, например, ортага болоюн дегенде бир жума калганда анан мен нөлдөн баштап үйрөнүшүм керек да деп алып келген да окуучулар бар да балдар. Бир жума макул. Бир ай калганда деле. Ага чейин ойлонбойт. Ага чейин мен унутуп калам дейт да. Бул вообще мындай логикалык ой жүгүртүүгө туура келбей турган нерсе да. Мындай ушундай больной мышление менен анан чоңоюп алып анан хирург болгусу келгиси бар да, мисалы. Мен там медке тапшырам, хирург болом дейт. Бул мындай силер мындай жаш болгондуктан ушуну ойлонушуңар керек да. Бирөө эле бир нерсе айта калса эле сразу эле ишене калуу дегенди таштагыла уже. Эмне кылыш керек экен? Текшериш керек. Бирөө келип мен сени сүйөм десе эле анан макул болуп эле там анан 2 күндөн кийин алдап кетсе ыйлап отурушпайбы мына? Бул логикалык ой жүгүртүү жоктугу. Пусть кай доказывает, доказать этсин. Сүйөсүңбү? Бар там Америкага барып иштеп акча чогултуп кел, үйүңдү сал, там, например, неме кылыпчы, доказать эт, же океан түбүнөн муну алып кел деп баягы жомоктогу айтылган эмелер бар го, принцессалар, Аждарды өлтүрүп кел, Кощейдин башын алып кел деп условия коет го. Бул ошол баягы, бул жөндөн жөн эмес да, бул баягы жомок аркылуу тарбиялаган да бизде. Ошондо баягы чындап эле жетиштүү негиз деп коет. Доказательство барбы жокпу? Доказательство болуш керек. Жөн эле сөзгө ишене берген болбойт экен, Ошондуктан балдар бүгүнкү Алай анан кийин логиканын 4 мыйзамынын үчүнчүсү болушу мүмкүн эмес мыйзамын ошондо толук өткөн эмеспиз да. Үчүнчүсү болушу мүмкүн эмес деген мыйзам бул мындай да, асан узун деген бир сөз бар да. Мисалы үчүн бир ой айтылат да, асан узун. Анан асан узун эмес деген айтылса, карасаң асан узун, анан асан узун эмес десе, асандын бою орточо деген үчүнчүсү жок да бул жерде. Себеби узун менен узун эмес деген ал кыска дегенди түшүндүрбөйт деген сөз да, карасаң. Орто, мисалы үчүн карама-каршылык мыйзамы бар. Мисалы үчүн асан узун, асандын бою узун десе бир айтылган ой, анан асандын бою кыска деген 2 ой айтылып калса, асандын бою орточо деген 3-чү вариант болушу мүмкүн экен. Ошондо асандын бою орточо деген чындык болуп калса, асандын бою узун жана асандын бою кыска деген 2 айтылган ой бул калп болуп калат да. Ал эми 3-чүсү жок деген мыйзам боюнча асан узун, асандын бою узун, анан асандын бою узун эмес деп айтылса, узун эмес деген ал кыска дегенди түшүндүрбөйт экен да, карасаңар. Көрдүңөрбү? Бул экөөнүн бирөөсү туура деген сөз да бул жерде. 3-чүсү жок деген сөз. Ошондо биз логикалык ката кандай чыгып келет? Биз мисалы үчүн бир айтат да, асан узун, анан асан узун эмес десе, биз эмне? Асандын бою орточо окшойт деген жыйынтык чыгарып алышыбыз мүмкүн экен. Демек биз ошондой учурда ката жыйынтык чыгарган болот экенбиз. Логиканын мыйзамын буздук, андан биздин жыйынтыгыбыз туура эмес. Көрдүңөрбү? Ошондо 2 карама-каршы түшүнүк айтылып атат. Жакшы, жаман деп. Анан жакшы десе биз жакшыны түшүнөбүз, жаман десе жаманды түшүнөбүз. Анан жакшы дегенде жакшы, анан жакшы эмес десе, жакшы эмес дегенди биз жаман деп түшүнүп албашыбыз керек экен да мында. Түшүндүңөрбү ошону? Жакшы эмес деген бул жаман дегенди түшүндүрбөйт экен. Жаман бул такыр эле башка нерсе. Бирок жакшы эмес деген бул жакшы, анан жакшы эмес деген, анан жаман. Биз жакшы, жакшы эмес деген бул жерде ортончусу жок экенде, жаман дегенди түшүндүрбөйт деген сөз. Ошондо бул логикалык мыйзамдарды билүү бизге туура жыйынтык чыгарып, анан ошо жыйынтыктын негизинде туура иштерди аткарууга мүмкүнчүлүк болот экен. Бул логикалык ой жүгүртүүбүздү биз эгерде өнүктүрө турган болсок, жашоодо өтө көп ийгиликтерге жетишебиз да. Биздин өзүбүздүн жеке көз карашыбыз пайда болуп калат. Жеке көз карашка ээ болуу бул өтө чоң бир нерсе да, жакшы нерсе. Мисалы үчүн элдин баары эле бир жакка чуркап бартат да, анан эмнеге чуркап бартасың десе, билбейм, баары эле чуркап бартат, мен деле чуркап бартам.
Бул мындай адамдын өзүнүн жеке ой жүгүртүүсү жок анын. Көбүнчө мектепте ушундай нерселер көп да. Топтошуп алып эле мушташат го, анан эмнеге мушташып атканын кээ бирөөсү билбейт деле, бирөө эле баштаган, анан бардыгын эле сүйрөп кеткен да ошол жакачы. Мисалы үчүн балдар көп топтошуп алып мушташат. Көбү өзүнүн жеке логикалык ой жүгүртүүсү жок, өзүнүн көз карашы жок, башка бирөө айтса эле аркасынан ээрчи берет да. Бул балдар эле эмес, кыздарда деле, негизи эле адамдарда бар нерсе. Бул жашоодо көптөгөн адамдар, балдар, силер билишиңер керек да, мына ушундай жеке өзүнүн жеке көз карашы жок экен. Бирөө айтса эле ошонун аркасынан эле жыйынтык чыгарып эле, ыйлап, боздоп эле анан жашоодо толтура проблема логикалык мыйзамды билбеген үчүн. Мына силер билсеңер, өз көз карашыңарга ээ болсоңор, анда баягы тапшырмаларды да жакшы чыгарасыңар. Ошол себептен мына ОРТны да киргизип койгон жакшы да. Мындай кичине нормальный ой жүгүрткөндөрдү университетке алалы деген сөз да. 110 балл проходной балда бекер кылган жок, ошого өтпөгөндөргө вообще кереги жок университетте окугангачы. Ошондон өтө албай калсаңар, значит, ой жүгүртүүңөр жетпей атат, бир нерсе чыгат деген нерсе эмес да, башка жакка баргыла деген сөз да. Врач болгусу келип атат дагы 110 балдан өтө албай атса, ал чоңойгондо кыйратып баягы врач боло албайт деген сөз. Адамдарды өлтүрөт алчы. Ошол себептен лучше барбай эле койгону жакшы деген сөз да. Ошол себептен мына логикалык мыйзамдарды билип, ой жүгүртүүбүздү өнүктүрүп, окушуп, үйрөнүшүбүз керек экен. Логика бул аябай жакшы нерсе экен. Өзүбүздүн жеке көз карашыбызды өнүктүрөт экенбиз. Анан жөн эле мен ушундай ойлойм да деп алып эле талашкан нерсе эмес, бул өзүнүн мыйзамы бар экен. 4 мыйзамдын негизинде ой жүгүртүшүбүз керек экен. Көрдүңөрбү? Анан логикалык ой жүгүрттүм да деп эле айта берет. Анан эмнени негизинде ой жүгүрттүң десе, мен ойлодум да деп эле ошентип эле айта берет да. Бир негиз жок. Көрдүңөр, 4 мыйзамдын негизинде ой жүгүртөт экенбиз. Дагы буларды дагы карайбыз, балдар. Ушул 4 мыйзам тууралуу ой жүгүртүп эле ар бир сүйлөгөн сөзүңөрдү, уккан нерселерди эле ушул анализдей баштасаңар, ушулардын негизинде жетиштүү негиз дегендерди, мына 4-чү мыйзам, барабардык мыйзамы тууралуу ой жүгүртүп баштасаңар, өсө баштайсыңар. Дагы силер менен көп тапшырмаларды талдайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Суроолоруңар болсо дагы личкага жазсаңар болот, Анда саламатта тургула. Макул, мен запись кылып койдум, жөнөтүп коем силерге дагы. Агай, сабак жумасына канча жолу өтүлөт? 2 жолу болот сабак. 2-4-күндөрү. Кайсы күндөрү? 2-4 күндөрү. Так, Дарико да сурап атпайбы? Китеп окуса жакшы дейт, ошол чынбы дейт, ошол логикалык ой жүгүртүү